Опа. Элтерде жаңы долбоор бар үйдө болгондо. Бүгүн биз ырчы аткаруучу Кутман Султановдун үйүнө коноктобуз. Жүрүңүздөр киребиз. Эшик ачык экен, кирип баратабыз. Кандайсыз? Жакшы. Эшик ачык экен, кирип келе бердик. Эшигибиз ар дайым ачык. Жарыспай? Меймандар келип деп Денсаулыгыңыз жакшы? Бар үйдөбү? Бардыгы үйдө силерди күтөбүз. Жакшы. Ana, bilgiler. Soğuk болгон эле үй жылуу экен, Үйдө жылуулук, сыртта суук болсо суук болсун. Куш келипсиңер. Ана мына мейман. Башкы демөөрчүбүз, Нуржан. Бакыт гүлү дүкөнүнөн сизге. Куш келипсиңер. Мына жерге жарашат экен мына ушу телевизордун жанына коюп кой. Ош, кучагы кенен шаар. Бул жерде адамдар жан дүйнөсү менен белек берет. Апанын көзүндөгү жаш баланын кубанычы. Мунун баары бир гүлдөн башталат. Гүл бул жөн гана белек эмес. Сени ойлодум, сени баалайм, жанымдасың деген ишеним. Бакыт гүлү шаардын ортосунда жайгашкан жөнөкөй, бирок жүрөккө жакын жер. Бул жерден чыккан ар бир гүл бир үйгө кубаныч, бир жүрөккө жылуулук алып барат. Бакыт гүлү биз менен бакыт тартуула. Баары үйдө болгондо жаңы долбоорубуз. Манагам үйдөбүз. Келиңиз өзүңүз үй бүлөмчүлөр менен тааныштырып. Куш келипсиздер биздин үйгө. Эми мен оң тараптан тааныштыра берейин. Баары үйдө болгондо деген сонун бир теле передача ушундай бир долбоор экен. Мадина кызым 10 класста окуйт. Эң улуусу, сулуусу, таеквондо боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону. Байхан 3 класс. Сыдык Алайчиев орто мектебинде окуйт 3 класс. Дарья 2 жашка чыгып калды. Уктайт, турат, каласа жатат, каласа ыйлайт. Ушундай бизде Дарья бар. Малика кызым 8 класс, Сыдык Алайчы орто мектебинде 8 класста окуйт. Мунара 5 баламдын апасы. Азыр бай эл чоң уулум, азыр жумушта эле, азыр келет. Куш келипсиңер, гана Мунара чайдан куй эми меймандарга. Ушул үйгө келгениңизге канча жыл болду ошо? Рахмат, куш келипсиздер. Бул үйгө чейинки жашаган жерлерибиз эми Мунара экөөбүз ар дайым санап келебиз. Шаарда 12 жерде жашадык, Мунара. 12-чи жерге өзүбүздүн үйүбүзгө көчтүк. Иго-Востокто жашадык, Западныйда жашадык, Бирлешкенде жашадык. Дачада жашадык, Ош районунда жашадык, ХБКда жашадык, Араванскийде жашадык. Ошентип 11-чи үйүбүз өзүбүз шаардан үй алып, анан ушул үйгө 5 жыл болду көчүп келгенибизге. Өзүбүздүн ушу бешене терибиз менен Мунара экөөбүз ушул бирдей жүгүрүп, экөөбүздүн мээнетибиз бирдей кеткен десек болот да. Жерди алып, ошол нөлдөн баштап, ушул балдарымдын ушундай бир жаркыраган үстүндө үйү болсун деп мээнетибиз, ушул экөөбүздүн кошо тер төккөн мээнетибиздин жыйынтыгы ушул. 2017 балдарыма да той бергенмин. Үй тойду 2021 бердик. 2021 бердик. Балдарыбызга ак бата алып бердик. Элден бата алдык. Элге дагы ошол жерде дагы өзүбүздүн ошол, эми ошол үйлөнгөндөн кийин 20 жылга чукул болду. Мынара канча жыл болду? 21 жыл. 21 жыл болду. 18-19 жылдык отчетту бердик да. Ак батасын алдык, анан ошол отчет бердик дегендей. Жакшы, Аллага шүгүр. Мен тарыхчымын. Мунара физик, математик. Ошол Үмүт деген фольклордук топ түзүлүп, биринчи жылы катышкандар ачылган жылы ошол бизбиз. Мен, Айпери Кулбаева, Эмил Балтагулов, Зуралым Куулова деген ырчы кыздар, ырчы балдар. Көркөм жетекчибиз Кыргыз Республикасынын эл артисти Жолболду Албаев. Эмгек сиңирген артист Эгенберди Талипов агайлардын колунда 5 жыл тарбия алдым. Тарых
сабакка азыраак сабакка кирет элем дагы кружоктон калбайт элем да. Жеңиңиз кантип чыгармачылыкка аралашып калды? Мен 2006-жылы бул баламды төрөгөндөн кийин 1 жашка чыгарып койгондон кийин өзү спецмен иштейм десем Кутман иштетпеди. Анан элге окшоп биз дагы эме ырдайлы, жарайт, сендей эле айымдар айтып атат жардардан кийин биринчи жар айтып баштаганмын чыгармачылыкка. 3 балабыз бар беле ошондо? 3 балабыз бар. Жок, бул 4-үнчүсү Төрт балабыз 4 бар. балабыз бар эле. Анан о кызганып жүрүп эле ырдап алган. Кызганып жүрүп эле токто мен ырдабасам болбойт деп эле ошол ырчы кыздардан, бийчи кыздардан кызганып жүрүп ырчы болуп кеткен. Ону ачык эле айтып коюш керек. Мынара эмнеге жашырасың, ооба. Ырдабайт болчусуңуз таптан. Мен такыр ырдабайт элем. Мен специм башка. Физика, математика факультетин бүткөнмүн. Анан Бирок мектептерде айт элем. мектепте бирок өтө кызгат элем ырдаганга. Өтө кызгат элем. Ата энем эле ынабай болбой коюшкан, эме кылбай, сен биздин уругубузда ырчы жок. Ата тегибизде ырчы жок. Кандай ырчы болосуң, сен мугалим эле болосуң деп болбой мугалимдикке тапшыртып коюшкан. Мугалим болсо макул деп мугалимдикке окуп жүрдүм, бүттүм, дипломду алдым, бирок эч иштебедим мугалим кесибим боюнча. Булардын үй бүлөсү боюнча өзү күчтүү математик, физиктер да. Булар тубаса математиктер. Анан мына балдарым дагы ошо математиканы аябай жакшы билет, кана аябай жакшы билет. Ооз эки кошот. 1000, 2000, 5000. Анан ошол результаты кызганычтын жыйынтыгы менен ушинтип ырчы болуп жүрөт жанымда. Тамашалуу урду дагы сиз Айпер Кулбаева менен аткарып, кийинчерээк жеңиңиз менен. Ооба. Тамашалуу урду дагы Айпери Кулбаева экөөбүз ырдап элге чыкканбыз. Кече күнү көргөн бул жерден жаныңызда сулуу кыз экен, колтукташып бара жатыпсыз, аялыңыз жубайыңыз эми ким экен? Элге ошол ыр менен элдин оозуна алынганбыз десем болот. ЛТР телеканалынан ушунчалык көп кетчү. 1 жылдын ичинде эле биз ушунчалык элдер жакшылыкка чакырып, концерттерге чакырып, ушундай бир ийгиликтүү болгон да. Анан кийин Мунара экөөбүз дагы аны өзүнчө ырдады. Жаңылап жаздырып. Жаңы аранжировка жаздырдык, жаңы клип тарттык. Не карайсыз мынча жаудырап, кээде күлүп, кээде калтырап, сүйүп калган жигит окшойсуз, сучуңуз, сучуңуз билбей магдырап. Биринчи клипте 2006-жылы тартылган клип. Өзү 2005-жылы жазылган ыра. 2006-жылы чоң балам төрөгөндө, жаңы төрөгөндө тартылган клип. Өзү тартылган ошол Айперинин атасы менен бир тууган Солтобай Кулбаев тартылган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Айпери Кулбаеванын бир тууган эжеси Айгүл тартылган, Мунара өзү тартылган, биздин айылда Каракулжада Ири-суу жайлоосунда тартылган. Ошол аябай ийгиликтүү ыр болгон да. Ошол ырдын шарапаты менен чыгармачылыкка кирип кеткен десем жаңылышпайм. Ал ырдын хит болуп кетерин деле билген эмеспиз. Жөн эле жагат, жаккандан эле жаздырып, Айпер экөөбүз бир эле күндө клип тартып ырдап койдук. Түнү менен монтаж кылышып, Асыл Айбашев деген агам бар. Оператор, режиссер. Бир эле күндө тартылып, түнү менен монтаж болуп, эртеси эфирден кое беришкен. Кутман таңдан. Ошо менен Кутман таңдан, Чак түштөн, анан кечкурун арноо концерттен ушундай ийгиликтүү чыгарма болгон да. Жакшы. Кызганычтан улам деп айтып калды да. Бат-баттан чалып берчү элеңиз. Бул жакшылыктарда жүрсө 5 мүнөт сайын чалат элем да. Той бүткөндөн кийин 12ден кийин келатасыңбы деп 5 мүнөт сайын тажабай чалчу. Ооба, мына баратам деп ал учурда баягындай видео бузукчу каерде келатканы деле белгисиз. Анан эме агент эле жазып коесуң, анан жөнөкөй чаласың, WhatsApp'тагы жок. Жөнөкөй чаласың, анан кээде эдин сан көнүп калат. Тойлор 12де бүтчү го, 12ден 5 өткөндө Чала. келатасыңбы? Чала баштайм дейт, жаза баштайм. Эмнеден ошону, мына кызым да күлүп атат. Ошонун айынан урушуп деле жүрдүк да, эмне неме кыласың. Бунун оюнда эле ушу. Бунун оюнда эле мен тойго кетип атам, костюмчумду кийип кетип атам, машинаны минип кетип атсам эле
бирөө колун көтөрөт, мен алып алам, тойго алып барам, же мен ошол тойго барган ырчы, жарчы, бийчилер менен мен ошолор менен эле жакындап ушундай бунун ою, чогуу жүргөндө ою ушундай да. Анан кийин өзү ырдагандан кийин андай эмес. Себеп көп адамдарга сезилет да, оңой сезилет. Муну сиздин деле алып баруучулугуңуз бирөөгө оңой сезилет да. Ошол жерге эртең менен чыгып туруп Кутман таңда сонун кылып сүйлөп коесуңар жок. Анын аркасындагы эртең менен тур, форма, чарчайсың, бардыгынын өзүнүн түйшүгү бар да, анан өзү билди кийин. Ушинтип иштеп жүргөн экенсиң да деп. Ырдабайымга чыктым Майра. Чарчагандан кийин. Чарчап калды. Мен балды. Салонго бара берип, чачын жасата берип, макияжга бара берип, формаларды прокатка ала берип, тажатта мен ырдабайымга чыктым. Анда дагы экөөбүз анан эмнеге ырдабайсың деген экөөбүз да тополоң башталды. Токто сен ырдабасаң мен кайра башынан дуэттерди баштайм деп ырчылар менен бир эки дуэттерди ырдадым кайра. Кайра кызганып өзү ырдап алды. Ушу Вокалга окудуңуз. Вокалга ооба башында баягы жаңы ырдап чыгып жүргөндө Кутман баягы мен үнүмө жакшы алымсынбады окшойт, анан мугалимдерге алып бара баштады. Манас Кожомжаров агайга алып бардым. Ошолда Манас агайдан вокалдан сабак алып жүрдүм. Анан канчалыктан келди алдым биле албадым. Кайра кийин жакшы болуп же үнүмө көнүп калдыбы. Анан ырдап калдым. Биринчи башында андай ырдайсың деп өтө баягы эмелерди көп коюп жүрдү. Претензиялардычы. Анан кийин көндү же мен үйрөнүп кеттим ырдаганга. Жакындарда сындап жүрдү? сындады. Өтө сынды. Себеби эл деле көнүп калат экен. Жакындар сындады, өзүбүздүн эле чыгармачыл адамдар сындады. Кутман ырдай албайт, аял ырдай албайт, Кутман тарыхчы, бул физик, математик. Эл деле көнүп кала берем. Москва деле бир күндө курулган эмес. Ош деле мындан 30 жыл башта башкача Ош эле, азыр башкача Ош дегендей. Анан азыр деле ошо мындай көрүүчүлөргө эртең YouTube'га чыкканда дагы эле жазышат да. Дагы эле жакшы ырдай албайбыз. Себеп биз дагы аракет кылып атабыз. Биз эми ырдап баштадык. Мунара деле мына аракет кылып атат. Бул көч бара түздөлөт, аздыр көптүр. Анан өзүбүздүн клиенттерибиз бар. Биздин өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүз бар, угуучуларыбыз бар. Бизди той тамашага чакырган өзүбүздүн күйөрмандарыбыз бар да. Ошон үчүн биз элден кем эмеспиз. Кайсыл концертке катышпайлы, кайсыл жерге барбайлы, бизди эл колдоп тургандан билебиз. Биз дагы ошол элге жагып атканыбызды сезебиз да. А элге жакпай турган болсоң, сизди концертке да чакырбайт, тойго да чакырбайт. Себеп элге жакпагандан кийин эл сени сүйбөгөндөн кийин оюндан чыгасың. Биз мисалы мына мен 25 жыл деп атамбы? 25 жылдан бери чыгармачылыктан башка иш кылган эмесмин. Москвага барып иштеген жокмун, Бишкекке барып иштеген жокмун, Ташкентке барган жокмун, Америкага барган жокмун. Дарак бир жерден көгөрөт деген принцип бар. Ошонун мөмөсүн азыр мына сонун жеп атабыз. Ошо 20 жылдан бери дагы ырдап, тамадалыктан калып кетпей, ырчылардан калып кетпей, ырдап иштеп атканыбыздын бул ошол белгиси, үзүрү. Эми ушул дасторкон үстүндө дагы кимдерди көргүңүздөр келет ага? Дасторконун үстүндө эми ата-энебиз айылда болуп калды. Ата-энеме салам айтамын. Карагулжа району Алтын Күрөк айылында атам Тагайбек, чоң энем Тооту, энеме апам Максуда, Гуламидин акама жана Гүлсара жеңемдерге салам айтабыз. Ошолор бизди менен чогуу болсо дагы мындан жакшы болмок. Себеп атам да жакшы ырдайт, атам ырдайт, апам ырдайт. Ошол атадан, энеден өткөн бул талант. Турабы мынара? Бардыгы чогуу болсо азыр чогуу хорлорубуз бар эле, чогуу ырдайт элек. Эми кыздарыңызга, улдарыңызга да суроо берели. Улуу кызыңыздан баштайлы. Мадина. Кайсыл сабакка кызыгасың? Кантип tekvondoga барып калдык? Мектепте сабакка кызыкпайм, в основном физкультурага. Ошентип 2022 жылы tekvondoga барып баштагам. Өзүм однокласстигимдин аркасынан. Ошол жака барып,
до сих пор калтырбай заниматься этип келем. Азыр Черный пояс болуп калдым, деп айтты. ооба. Медалдары бар, кызым. Кызым мактана албайт да бечара кызым. Кичине чоңойгондой мактанып калат. Бир 15-20 медалдар бар. Дегени бул дагы өзү тренер болгонго мүмкүнчүлүк бар деген сөз экен да биздин тил боюнча. Тренер болуп элдерди эме кылганга. Ошо Кыргызстанда 2 жолу чемпион болду. Ошто, Кара Сууда. Мелдештерге чыкканда ошол эң чоң мелдеши бул Бишкекте, Ысыккөлдө болду да. 5 мамлекет: Монголия, Россия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан болуп катышкан. Ошол жерде кызым ийгиликтүү болгон. Андан кийинки экинчиси Черный пояс каякта алдың? Кыргызстан өзүндө, ким менен күрөштүң мушташтың? Өзбектер менен, өзбектер, тажиктер, Эле аралык. Ошо кызым бул спортсмен. Чыгармачылыкка кызыкканы барбы ага? Чыгармачылыкка кызыкканы ушу байкаган жакшы обондору, үндөрү бардык биздин ырларыбызды ырдайт. Не карайсың мынча жалдырап деп ырлады. Кыргызымдын жүрөгүндө ошо бар деп. Мадина деле немеге жакшы кызыгат, чыгармачылыкка. Неме КВНдерге көп барат, көңүлдүү жигиттерге көп барат, көп угат. Жана Динара Багышбаеваны, тамашоочулардын бардыгы мен байкайм. Угат, көрөт телефондон. А чоң балам Аздыбай келет. Ал Торнадо командасында ойногон, тамашоодо көңүлдүү жигиттерде. Ушу Мадина көндө бар. Бай элде да бар. Бирок ырдайбыз дешип, аракет кылса биз колдойбуз. Себеп дегенде чыгармачыл үй бүлөнүн балдары сөзсүз түрдө бирөө чыгармачыл болот да. Ал айланып эле ошол чөйрөгө барат деп ойлойм да. Колдойбуз, коштойбуз, жардамды беребиз. Мына азыр деле мунара менин продюсерим болуп калды, менеджерим болуп калды, бухгалтерим болуп калды. Мунара чечет бардыгын, мобилографым болуп калды, бардыгы Мунун мунара. видеолорун бардыгын тартып, монтаждап, мен киргизем да. Инстаграмына алып барам да. Бул анча-мынча гана историясын киргизбесем, мен ленталарды бардым мен киргизип берем. Конкурстарды, оюндарды ойлоп табышы ушулар идея кылышат. Үй бүлөбүз менен. Эми алгачкы келин болгон күндү эстеңизчи. Үй бүлөгө келгенде. Алгачкы келин болгон кезим башка баягы башка айылдан или башка райондон башка жака барып калыш, областтан башка жака барып калып, тил сөз диалектилери башка болуп, анан бир сөздү айтсам күлүшүп булар. Баягы бизде Аксуда башкача сүйлөшөт го. Өтө Шыне башкача эле болуп, Башкача түшүнбөй эле сөз. жүрүштү да. Кумганды алып кел дейт бул. кумган деген бар. Кумганды таппай эле кайра Гүлчөрө деген иним бар, ал келет. Айлан Кумган кайра эмне? Башкалардан сурап коет. Ала билбейт. Кеп көр. Дагы эмнелер эле? Гардим, бизде гардим де. Чыны. Неме кемзүрдү эмне дейт элеңер? Чыптама. Чыптама. Себеп аксынын тили менен кара кулжанын тилинин ортосунда көп эле. Анан тырысы көп эле да. Кутман келип атырымбы, кетип атырымбы, күн суук болуп атыры, үй бишип атырым, ысыбай атырым. Анан айылдагылар аябай тамашалашат да. Тыр деп өтө беришет эле жанынан, ошондой. Акыр барып барам, бул жактын сөзүнө үйрөндүм, бул жактын баягы тилдерине үйрөндүм. Азыр кадимкидей эле бул жактын тилинде сүйлөйм. Азыр айылга барсам өзүмдүн үйүмө. Өн учурайт магачы, алардын сүйлөгөндөрү кадимкидей. Айылга келин болуп барганда меймандай эле болуп барып, меймандай эле кайра кайттык. Бир ай турдук каникулда. Барып анан жаш экенмин, жаш болгон экем. Булар менен кошо чыгып чана тебем эшикке. Дөң бар. Дөңгө чыгып чана тебебиз. Айыл боюнча чана тебебиз. Анан Эркелеп эле жүрдүң да. кайненем деле эч нерсе дебеди, чоң кайненем колуна бардык. Чоң кайненем деле эч нерсе дебеди. Кайра тамактарды даярдап коет эле. Тамак жасабадым. Тамак жасабай барып, Тамак жасабады, эрте турбады. Тамак даяр болгондо 9-10дордо кегиле чай ичип алла дейт. Эрке келин болду. от жакпадым. Азыр деле эрке.
азыр Каракулжага деле Аксыга деле ушул бир күн 2 күнгө мейманга барабыз, бизди ушунчалык сонун тосуп алышат. Бизди аябай сыйлайбыз. Биз барсак төшөгүбүздү салып коет. Төшөгө салып кайрертип төшөсү жыйып коет. Үйдө кандай кочо экенсиз? Үйдө Эми мактанчыгына. Азыр тошунасын чечип алабыз азыр. Мына кыздарым да турат азыр. үйдө баягы өтө ашканада өтө жакшымын деп айта албайм, бирок өзүмө жетиштүү тамактарды жасап, курсактарын тойгозо алам балдарымдын. Апаң кандай тамак жасайт? Кайсы тамак? Кайсы тамакты? Шөйлөн жашыр. Апаң кайсы тамак жашайт? Бешбармак. Асы бешбармак. Мага Кайсы тамак жашайт? ашчы. Кайсы тамак жасайтында? Көнчөм баягы спагетти жатты. Жасап бересиз? Макарондор жатты. Макарондору жагат. Бешбармак жакшы. Балдардын өзүнүн ар кимиси өзүнчө тамакты жакшы көрөт. Анан кээде баягы колум бошоп калганда өзүнчө тамак асканга аракет кылам баягы. Дайыма эле сатып жеше берип, сырттан дагы тажашат экен. Анан үйдө тамак кылып бериңчи дегенде бош учурумда өзүнөн сурап алып, кайсы тамак ушундай, сага кайсы тамак ушундай деп туруп, ар бирине өзүнө, үчөөүнө да көбүнчө үчөө үйдө болот. Бул эмет. Анан чоң балабыз көбүнчө көчөдөн тамактанып келип жатып калат. Анан эми буларга өзүнчө тамак жасап берип аракет кыламын. Бирок өтө деле баягы мындай кылып өрөм деген. Ортого киресиң, жакшы эле. Жакшы эле, мына меймандар куш келипсиздер дагы бир жолу. Мына эл дагы көрүп айтат да, болгондой эле айталы мынара. YouTube'дан чыгабыз, эртеден чыгабыз, мактанып атсаң эл ушинтет да. Эмне эле мактанып атат дейт. Орто тамак жасайсың. Меймандар келгенде жакшы тамак жасайт. Анан биздин үйгө мейман өзү көп келет. Мейман келгенди мен жакшы көрөм. Мейман келгенде биздин дасторкон толуп, биз жебеген мыналар жебеген нерселердин баардыгы коюлат. Анан үйлөр жыйнаштырылат, пылесостонот. Кыскасы биздин үйдө жакшы маанай, тойдой маанай пайда болот. Бир кол чаап коелу кыздарым, ошон үчүн меймандар куш келипсиңер. Бардыгы сүйүнүшөт. О, мейман келе экен дейт азыр. Азырында байкандагым тийип карап отурат балам. Азыр мейман кетери менен баштайбыз балам, жеп турайлы. Акмага. Эми нары жеңеске жетүү кыйын болгон деп дагы угуп калабыз да. Маектерибизди шаалап беребиз. Алгачкы таанышкан күндөрүбүз. Мунара менен сүйлөшүп 4 жыл сүйлөшүп жүрүп үйлөнгөнбүз. Аябай сүйүү күч болгон. Мына ушул сүйүүнүн мөмөлөрү. Мен дүйнөдө эң бактылуу адаммын деп айта берем. Адам ошол бардыгына шүгүр келтириш керек да. Мен шүгүр келтирем. Ата-энемдин тарбиясын алдым, ата-энем мени окутту. Мен өзүмдүн сүйгөнүмө жеттим. Өзүм каалаган ойлогон максаттарыма чекесинен жетип келатам да. Сүйүү аябай күч болду. Экөөбүздү үйлөндүрбөйбүз дешти. Аксы, Каракулжа алыс экен деп, ортодон бизди алдашты, үйлөнбөй калса экен дешти. Ошол бардыгын жеңдик. Мунара дагы ошо мага көндү. Бирок мени аябай эле кыйнаган, бирок 2 жыл кыйнаган. Тура элеби? Азыр мына мен кыйнап атам Кудай кааласа. Качан келесиң, качан не кылабыз деп. Мен ошондой айткам, токтоп тур. 1-2 жыл мени кыйнасаң кыйна, сен өмүр бою менин артыман жүрөсүң дегенмин да. Ошо сөздү айтканмын. Бирок бактылуу кылам дегенмин. Алла Таалам ушу күндөргө жеткирди. Мага тийсең дегенмин. Кудай буйрса, 2 этаж үйүбүз болот. Мингенибиз жип болот. Дубайларга алып барып келем деп ушул сөздөрдү көп айтчумун да. Ушул нерселердин баардыгы негизинен аткарылып келатат. 2 уулду, 2 кыздуу болобуз дечи элек. 2 уулду, 2 кыздуу болдук. Керек болсо Алла Таалам мына 5-син деп туруп дарыяны берди. Ушул сүйүү күч болду. Жатаканада таанышканбыз. Ош Муунун тарых факультетинин жатаканасы. Менин комнатам 317, сеники 318. Мынандай жанаша. Ошентип башталган турабы? Кантип башталган сүйүү? Жатаканада башталган. Ошо жатакандан башталгандагы жыйынтыктары ушулар. Спорт жүргөндө кандай сезимде болдуңуз?
Ya bu iş bergen, жаман iş bergen. Мен биринчи таанышканда турмуш курабыз деп деле ойлобогом. Өтө өжөр экен, өтө баягы эме экен, кармаганын кой бербеген, аркаман жүгүрүп жеткен. Тизем кучакта ыйлап. Канча балдарды жок кылгам. Ушул комментарийиңа дайым айтат. Себеп аял киши дагы өзүнүн ишенген жерин мактана берет да, бүгүн эми мактаныш керек да. Актерлук кыласың да. Жигит деген актер болуп көрүнөсүң, бай болуп көрүнөсүң, тизесин кучактап ыйлап көрүнөсүң, рол аткарасың. Ал деген просто ошол сүйүү максатка жетүү. Эми керек болсо мына өзүм жездеме деле азыр деле айтып жүрөбүз го. Бир тууган жездем, Алимбек жездем Макбурат эжем бар. Актилекте үйүнө барам дагы, мына үй меники дегенмин да. Мына үй меники. Жездем менен эжем ушул жерде жашап турат. Кудай кааласа экөөбүз үйлөнсөк, ушул үй биздики болот деп бирөөнү үйүнө апарганмын менчи. Ошондой кыздар чындап кулагы менен сүйөт деген туура да. Жылуу сөз, жакшы мамиле. Ошентип, ошонун результаты ушул. Канча балдарды уруп жок кылдык. Мунарага сөз аткан балдарды, мунарага көзү түшкөн балдарды мен ушул спортсмен досторум көп болчу. 2-3 баланы уруп жүрүп эле жакындатпай коюшкан да. Мен жанына барбайм, бирок досторума көргөзүп коем. Ана ошол балдар деп коем. Кийин ошол балдар мунара менен учурашпай, алыстан өтүп калган да. Артынан кайтарып жүрүп алгам деп. Ошентип жүрүп алгам чындап. Sizdi sүйүп калыпмын, көрүп алып эстен таныпмын. Кече көрүп сизди түшүмдө, сиз да мага, мен да сизге абдан жагыпмын. Аягаттай жашмын али жаш. Ой карындаш, коркпо карындаш. Бир колдуруп маек туралы, коркпо жаным, келчи жаным, кана бери бар. Ак сүйүнүм махабатты бекем кубатта. Ай деген экен. Ош, кучагы кенен шаар. Бул жерде адамдар жан дүйнөсү менен белек берет. Апанын көзүндөгү жаш баланын кубанычы. Мунун баары бир гүлдөн башталат. Гүл бул жөн гана белек эмес. Сени ойлодум, сени баалайм, жанымдасың деген ишеним. Бакыт гүлү шаардын ортосунда жайгашкан жөнөкөй, бирок жүрөккө жакын жер. Бул жерден чыккан ар бир гүл бир үйгө кубаныч, бир жүрөккө жылуулук алып барат. Бакыт гүлү биз менен бакыт тартуула. Анда биз үй бүлөлүк оюн жокту баштайлы. Биздин команданын аты Мунара. Сүйүү командасы. Биздики ынтымак. Көк менен кызыл биздики. Азыр бизде 41 шарикибиз бар. Бир убакыттарга табыз 2 мүнөттүк убакыт. Мен кыздарым менен бир команда, Мунара балдары менен бир команда. Дайсыңарбы? 1 2 3. 1 Сүйүү. 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 Кыздарым, давай. Давай, кыздарым, биз уттук. Кыздарым. Сүйүү, ура! Мунара, сана. Сүйүү. Мен кыздарым менен уттум, биринчи жолу. Ассаламу алейкум, көрүүчүлөр, эл каналынын баары үйдө болгондо теле долбоору. Биз баарыбыз үйдө болгондо мына ушинтип үй бүлөлүк оюн ойнойбуз.
Жемпирлерибиз бардыгы тескери. Шарды өйдөргө табыз, шарды жерге түшүрбөй туруп, жемпирлерибизди оң кийип алыш керек. Ким биринчи? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мына дагы кеттиң бе? Ойбу. Өлбөдүм бе? Az kaldım ben az kaldım. Ben az kaldım. Tapra kaldım. Uşul konkursumuz 15 milyon 500 görüş olgan. Sonunda da bunlara otolgan. Demek hareketi yok oldu ya. Ay yata. Oldu. 5 halde geçip gitti. Birinci orunda Munara, Madina, Bayel, boldu utuldum. Olcalar olsun. Тамақтап Эми кел. тамакчы болайлы. Ишне пияз кошобосуң кызым. Туз кошуп барып келе коя. Келгиле тамак бышыптыр келгиле. Муздай түшүптүр бирок ичине. Аш geldi bayka. Ошо мугалимдикке. Зонтиктерди көтөрүп алып, сел турдалибардайын ушуларды. Жаз жамгыры жайып төгүлөп такти деген бир видео сүрөттөр бар да. Мына көрдүңбү, кыялдарың орундалды. Мына ушунун менен биз дагы жаңылыш үй бүлүгүнөн коштошобуз. Кийинки көрсөтүүбүздө кимдерди көргүңүз келет? Кайсыл чыгармачыл инсандын үй бүлөсүн көргүңүз келет? Комментарийге калтырыңыз. Биз сөзсүз түрдө барууга даярбыз. Көрүшкөнчө.